Эфирдик берүүлөрүбүздү соңку кабарлар менен таныштырган интернет ньюс маалымат программасы уланта, студияда Гүлзада Төрөбекова. Зилалиевдин дагы бир былыгы. УКМКнын төрагасы Идрис Кадыркулов 30 январда Коопсуздук кеңешинин жыйынында сүйлөп жатып, мурдагы вице-премьер-министр Дүйшөнбек Зилалиев геология боюнча мамлекеттик агенттикти жетектеп турган кезде эң көп лицензия берилгенин айтты. Кайран Зилалиев капчыкка катыра иштеген тура. Коомчулукта неге эле ага зил кайманаты берилген десе, лицензияларды дөңүнөн берип, алчуусун алып мыйзамсыз байыган турбайбы? Мына ошол Зилалиевдин тушунда мыйзамсыз берилген лицензиялар боюнча 13 компанияга факты териштирилип жатат. Убагында лицензияларды олду-солду таркатып, Дүйшөн Зилалиев 9 декабрь күнү 2 айга УКМКнын тергөө абагына киргизилди. Ага башкы прокуратура тарабынан кылмыш жаза кодексинин 308-10 беренеси мыйзамсыз байуу боюнча иш козголду. Дагы бир белгилей кетчү жагдай Кыргызстандын эгемендүүлүк тарыхында берилген лицензиялардын 3/2 бөлүгү ушу Зилалиевдин убагында берилиптир. Эски шыпыргынын эскиче шыпырындысы. Ажоо Сооронбай Шарипович Коопсуздук кеңешинин жыйынында аткаруу бийлигинин Толкен тармагындагы алсыз аракеттерин ачуу сынга алды. Тургай тармактык комитеттин башчысы Эмил Осмонбековду колуңан келбесе кетпейсиңби таризине зекип кетти. Бу жигитти ушул кызматка көрсөткөндө көпчүлүк эл өкүлдөрү өкмөт башчыга өзгөчө каршылык көрсөтүшкөн, өкмөт башчы көңүл отур өткөзгөн. Өзүм тартам жоопкерчиликти деп. Эми мынтип эл башчысы айткандан кийин эрдин кесе тиштеп отурса керек. Кызматтык кабинетиндеги телевизорду уурдап баратып кароолчуга кармаган адамдан эл эмнени күтсө болот? Кадрды тандаганда капчыктын калыңдыгы эмес, кадырдын калыңдыгы эске алынышы керек. Депутат Жанар Акаев ушундай кадрлардын кайра кайрылып келип жатканына каны кашайып айтты эле. Өкмөт, силер ушундай элдин кыжырын келтирген кадрларды кайдан табасыңар? Же эмнеге атайла ушундай иштерге барасыңар деп. Этеги жаман жерден айрылгандын эртең эптеп эле экен да. Аскарбек Шадиев 100 фура сатып алыптыр дейби? Төөлдөр төрдү булгап, билермандар элди булгап калган заман келбедиби? Айткандай, четинен акча жеп качып кеткендердин катарын толуктаган Аскарбек Шадиев өз элине батпай Америкага качып барып 100 фура сатып алып бизнести баштаптыр деген uu кеп чыкты. Чыкканы курусун, 100 эмес 1000 фура сатып алсын. Анын бизге эмне кереги бар дейм да. Айтылган кеп бар эмеспи? Бөтөн элде султан болгончо өз элиңде ултан бол деген. Өз элин сызга олтургузуп байыган бул кандай намысы жок уулдун колунан келет болду экен деп элеттик бир карыя айтканда 2010-жылы 90 бала элдин жакшы жашоосу үчүн деп өмүрлөрүн берди эле. Эми мынтип элин жакырчылыкка түртүп, уурдап алган акча менен чет өлкөгө барып фура эмес башкасын сатып алсын. Ага биздин эч нерсебиз коробойт. Бирок кийинки муундардын бетине кантип карайбыз? Бир эле чиновниктин кылган жоругу тиги болсо калганы эмне кылып жатат болду экен. Айта турган кеп, Аскарбек Шадиев дагы бай үчүн далалат кылып жатат. Ач көздөр баары бир тойбойт. Америка эмес космоско барса дагы. Ал жакты дагы карызга батырып качып кетпесе болду. Биздин элдин атын булгап, маселе мына ушунда. Көнгүн адат калбайт эмеспи? Сапар Исаков жөн жатпай ишин ого бетер ириңдетүүдө. Жептеги жемкорлуктун арты менен Темир-Торго кирген мурдагы өкмөт башчысы Сапар Исаков жаты өлгүчө аты өл деген принципке өткөн окшойт. Адвокаты Нурбек Токтакунов аркылуу ар түрдүү жоромолдорду токуп, арсылдай баштады. Алардын сөзү боюнча жептеги модернизациялоо коррупция боюнча айрым депутаттарды дагы жоопкерчиликке тартыш керек эмес. Айтса, Кытайдын ТВ компаниясы менен болгон макулдашууну ратификациялоодо Канек Иманалиев, Курманбек Дыйканбаев жана Кожобек Рыспаев кылмыш кодексине ылайык шалаакылык жана кызмат абалынан кыянат пайдалануу беренелеринин негизинде жоопкерчиликке тартуу шарт дейт. Бул сапар Жогорку Кеңештеги депутаттарды саясий өлүктөр деп атаганда тагдырына мышык ыйлаган эле. Эми кеткени калды окшойт. Коруктун кызматкерлери майрам алдында атайын салтанат уюштуруп, пандалар жашаган жайларды кооздоп, селкинчектерди орноткон. Кытай календары боюнча келген жаңы жыл алдында пандаларды коргоо жана изилдөө борбору бул жаныбарлар үчүн атайын майрам уюштурду. Аземдин видеосу YouTube каналына жайгаштырылды. Аталган борбордун алдына түзүлгөн коруктун кызматкерлери жаныбарларга майрам алдында атайын салтанат уюштуруп, алардын жашаган жайларын кооздоп, селкинчектерди орнотуп чыккан. Кызыл тазылуулган майрамдык буюмдар менен селкинчектер пандаларга жаккан өңдө. Кадрдан жаныбарлардын сөлөкөтү тагылган жиптерге асылып, дарактын башына чыгып, кайра томолонуп же жылмышып жүргөнүн көрүүгө болот. Маалыматта роликтеги 11 панданын жарыкка быйыл гана келгени жана аларды элге биринчи ирет көргөзүп жатканы жазылган. Буга чейин панданын карда тоголонуп, селкинчектеп, топ менен ойноп, бамбук кемирип жүргөн видеосу таралган.
Жана ушундай кабарлар менен эфирдик берүүлөрүбүздү жыйынтыктайбыз. Эскерте кетсек, маалыматтардын маани маңызына Нур телеканалы жоопту эмес. Студияда Гүлзада Төрөбекова болдум. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, саламатта туруңуздар.